азыр мен элдердин баарын прививка алганга чакырып кетет элем. Себеби дегенде азыркы прививка бөлөк өлкөлөрдө платно акчага сатып алса, а бизде болсо бекер. Коронавируска каршы эмдөө Ысык Көл облусунда дагы деле уланууда. Бирок эмдөөнү медицина кызматкерлеринин билдирүүсүндө күнүнө 6-7 адам эле алып жатат. Эмдөө алгандардын көпчүлүгү чет жактарга чыккан жарандар. Ал эми жергиликтүү тургундардын көпчүлүгү оорунун басаңдашынан улам эмдөөнү эстебей калгандай. Азыркы учурда биздин прививканын абалы боюнча кишилердин саны алган кишилер азайып калды. Себеби биз основной контингенттерди уже бүттүк. 70%ге жасап бүттүк. Көбүнчөсү адамдар азыр баары түшүнүп калышты. Өзүнүн выбору боюнча кааласа Спутник алышат, кааласа Pfizer алышат, кааласа Sinopharm китайский алышат. Бизде азыр российский төнүп калды, ал жок. Андан бөлөктөрү бар. Баары жетиштүү, калган нокта жасайбыз. Эртең мененки саат 8-ден баштап өткөн чейин бизде ачык. Каракол шаарында жалпы тургундардын 63% коронавируска каршы эмделди. Бул башка райондорго салыштырмалуу аз көрүнүш. Ал эми Ысык Көл облусу боюнча жалпы эмдөөдөн өткөндөрдүн саны 119.795 адамды түздү. 119.795 адам толугу менен алып, биринчи, анан экинчи доза бар, бустер бар. 15.516 ошо пландагы адамдар алып бүт элек. Эми мындай абдан түшүнүк менен баатыраак, тезирээк мындай элдер өзлөрү кичине заинтересован болсо 15.000ди биз бир жуманын ичинде бүтүрүп койчу дозада, анан ошого толук келип бербей атышат. Январь айынан баштап эмдөөнүн 3-чү дозасы башталган. Бүгүнкү күндө бустердик дозаны жалпы облус боюнча жарандардын 15% алды. Бирок 3-чү дозага каалоочулардын саны аз санда болууда. Ушул бустердик дозаны кичине жакшы толук көтөрө албайт. Азыр бул бустердик доза Кыргызстан боюнча ушундай кетип атат. Муну элдерге түшүндүрүү иштерин деле жүргүзүп атабыз, аракет кылып атабыз, бирок көпчүлүк калк кичине толук кабыл албай атат. Бул жерде бизде медиктер 100% алдык деп эсептесек болот. Эске салсак, эмдөө иштери Түп районунда жакшы көрсөткүчтө уланып, эмдөөнү калктын 91% алды. Жети Үгүз району 89%, Ысык Көл району 86%, Тоң району 84%. Ак Суу району 81%, ал эми жалпы облус аймагы 81%ды түзүп, республикалык көрсөткүчтө экинчи орунда келатат. Жезгүл Сатаева, Алтынбек Исаев, Мадина Абакирова, Ысык Көл маалымат кызматы үчүн Каракол шаарынан.